Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Бүгүн 21-июнда Москвада аба ырайы өтө сонун, күн ачык. Кече күнү бороон чапкын болуп, катуу шамал болуп, көп жерлерди суу баскан. Сейчас там на кладбище цветы начнут летать, да? Да сейчас везде все начнет летать. Блять, камера так не записывает, как оно кружится. Видишь мне потом? Видно, вот, смотри, хорошо прям видно. Если бы это просто бинго. 1, 2. Посмотри, какие огромные корни. Просто 3. Блин. Охренеть! Охренеть! Бирок жамгырга карабай, шамалга карабай, жыргагандар да көп болду. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Москвада катуу шамалдан улам 2 адам каза болду. Бирин дарак басып калса, экинчисинин үстүнөн курулуш материалы кулап каза болгон. Бороонун күчү 10 балдык болуп, 9 адам жаракат алды. Москванын четинде 200 дарак кулап, 26 унаа жабыркаган. Жакшы кабарларга келсек, Акжол Махмудов Польшадагы рейтингдик турнирде алтын утту. Ал 77 килограммга чейинки салмакта 4 кармаш өткөрүп, украиналык, алжирдик жана колумбиялык балбандарды ири эсеп менен артта калтырган. Чечүүчү финалдык беттеште Польшалык Патрик Бернерс аттуу спортчуну 8-0 эсебинде жеңип, алтын медалдын ээси болду. Биздин спортчу жигитти колдоп, лайктан басып, жакшы сөздү жаза кетиңиздер. Москвада азыркы учурда рейдтер күчөп, дагы текшерүүлөр күчөп турган учуру. Кече күнү Новоясеневский рынокты, Теплостандагы көпчүлүккө белгилүү базарды рейд жүрүп, көптөгөн мигранттарды кармаган. Андыктан коомдук жерлерде айрыкча өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Берекерүү сайтынан жумуш тапса болот. Берекерүү приложениясы Google Play'де да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, датсыккан юристтерге кайрылсаңыздар, жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер.
Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.